Assalamu alaikum достор. Бүгін магнит таласы жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан баштадык. Негизи эле электромагнит таласы деген эмне? Ал машинага кандай тиешеси бар? Кайсыл жерде турат? Кандай иштетебиз? Кандай текшеребиз? Мына ушундай толтура суроолорго андыктан биринчи аныктама алып алайлы. Андыктан биринчи бул жакта мынакей доскага жазып койдум. Электромагнит деген эмне? Тугандар, электромагнит деген бардыгыбыз эле билген магнитти баарыбыз билебиз, темирге жабышат. Бул магнит бир гана темирге жабышат. Эми бул табигый магнит. Ал эми электромагнит деген эмне? Андыктан мен азыр бул жакта көрсөтүп берем, живой кандай болот. Тугандар, электронный магнитти мен ручной текшерип берейин. Менин колумдагы реленин ичинде мындай отмотка болот. Бул отмотка менен азыр электромагнит создавать этебиз. Эми караңыздар тугандар, ортосунда бир темир, жөнөкөй эле ушул темирге мына отмотка оролгон. Эми ушул отмотканын бир жагы бул контакка, экинчи контак болсо, бул экинчи контакка келген. Эгер биз азыр ушу эки контакка плюс жана минус берсек, бул отмотканын айланасында электромагнит пайда болот дагы, бирок жез өзүнө магнит кармай албагандыктан ортодогу темир магнитке жабышат. Бардык магниттер темирге жабышат дагы, бул темир магнитке айланат. Демек текшеребиз. Биринчи мынакей токко уланбай турган мезгилде бул темирге магнитти жабыштырсак, мынакей жабышпайт. Эми биз bunga бир жагына плюс, бир жагына минус беребиз. Айырмасы жок. Плюс минусту оң тетириси. Магнит бергенде токту. Мынакей обычный темир жабыштырсак, магнитке жабышып атат. Эми биз мына токтун бирөөсүн айырмасы жок, плюспу минуспу ала турган болсок, кайра магниттик сыпатын жоготобуз. Кайра токту улап, мына ушул электромагнит. Электромагниттин көлөмү ар түрдүү болот. Кичинекей отмотка, кичинекей ток болсо, кичинекей магнит болот. Эгерде берилип аткан токтун көлөмү көп болуп, отмотканын матаниясы көп болуп, ортосундагы магнитти чогулткан темир дагы чоң болсо, бул магнит тала мындан дагы чоңураак металлдарды көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Тугандар, электромагнит машинанын кайсыл жерлеринде турат, кыскача түшүндүрө кетейин. Мисал катары реледе кандай кызмат аткарат? Бул болсо фара, лампочка, линза. Ушул линзада кандай кызматты аткарат? Андыктан релени мисал келтирип берейин. Реленин ичинде отмотка, бул металл, бул жерде магнит болгондо, тугандар, бул жерде мынакей бүтүн реледе байкасаңыздар отмотка, мына бул жерде 1-2 контакт камерага жакын алганда ортосу ажырап турат. Именно ошо ажырап турган контактты бири-бирине кошуш үчүн кол менен кошобуз десек, бул литый, эч жеринде кол менен доступ жок. Демек, электромагнит жардамы менен кошулат. Качан отмоткада электронный магнит пайда болгондо, бул жагында мынакей контакт, байкасаңар бул жерде темир турат. Ушул темирди магнит болгондо темирди өзүнө тартат. Демек, ошо тарткан мезгилде эки контакт учурашат. Эми мен буну бул жактан улап көрсөтүп берейин. Релеге атайын мындай штекерлер кошулат. Реле себеби даимий алмашып турат. Так, бизде эки силовой контакт, мындан ток кирет, мындан чыгып кетет. Ал эми бул болсо управление контакттары. Демек, мындан плюс, мындан минус бере турган болсок, мындан магнит тала пайда болот да, мындан келген плюсту экинчи жагына өткөрүп берет. Андай эмесе силерге көзүңөргө көрүнүш үчүн лампочканы улап көрсөтөйүн. Азыр биз биринчиден лампочканын плюсун плюска улайбыз. Өткөн плюс жанышы үчүн. Массасына, лампочканын массасын прямой массага улайбыз. Эми управлениянын бир жагына плюс, бир жагына минус беришибиз керек. Реленин бир жагына силовойго плюс беришибиз керек. Качан реле кошкондо экинчи жакка өткөрөт. Демек, биз буга плюс беребиз силовойго. Управлениянын мисалы мынанын бирөөсүн минуска, бирөөсүн плюска беришибиз керек. Демек, биз бирөөсүнү азыр плюска прямой кошуп коебуз. Качан магнит талаанын экинчи жагына минус бергенде, бул плюс экинчи жакка өтүш керек. Демек, биз азыр мынакей буга минус беребиз. Карапсыңар тугандар, бул жакта питание силовой келди, бул жакка кошулду. Азыр ушуну биз кол менен кошток болот эле, биз электронный магниттин жардамы менен кошуп атабыз. Электромагнит бул бир буюмга барбай туруп алыстан ток берип кошсо болот. Алыстан башкарса болот. Эми экинчи мисал. Бул тугандар машинанын линзасы тугандар.
Бул линзада, бул жакта лупа, анан ичинде мынакей байкасаңар ичи көрүнөбү? Отражение. Ошол отражениеде бул жака лампочка салынат дагы. Жандырганда мына ортодо мындай темир бар. Мына темир мынакей кыймылдайт. Качан ошо темир тосулуп турганда отражениянын жарымын жабат дагы мындай чийик пайда болот. Ошол чийикти дальний кылганда бул клапан бул ортодогу тосуп турган темирди ачат. Темирди ачканда толук түрдө лампочка көрүнөт. Андыктан бул дагы электромагнит жардамы менен иштейт. Байкасаңыздар, мынакей эки зым жана мынакей адмотка. Кандай көрүнөт? Адмотка көрүнөт экен. Ушу адмотка ортосунда байкаганыңарда эле мынакей кичинекей огу бар. Ошол кичинекей огу, мисалы мынакей темир. Качан мындан магнит пайда болгондо, ортосунда магнит пайда болгондо темирди өзүнө тартат. Тарткан мезгилде бул темирди бул жака жабат. Буну болсо текшеребиз турганда, текшергенде мына клапанга байкап тур, клапанга жакын алып кел. Мына эки проводтун бирине плюс, экинчисине минус бергенде тугандар бул анан мындай болуп ачып жабат. Эми тугандар бул адмотка болгондуктан эч кандай плюс минус тандабайт. Эгер мынакей плюсун бул жака кымчып, минус берсеңиздер иштей берет. Плюсун бул жагына которуп, бул жагына минус берсеңиздер иштей берет. Бул себеби электромагнит сопротивление тандабайт. Плюс минус айырмасы жок, жана берет. Электромагнит мына ушундай кылып машинанын өтө көп жеринде колдонот. Мисалы фарада иштеп атат, реледе иштеп атат. Эми реле боюнча өзүнчө сабак болгондо мен дагы да айта кетем. Реле машинанын фарасында, печка, вентиляторунда, центр замок, сигнализация, автозавод, задний дворник, айтор машинанын бардык жеринде колдонулат. Мындай айтканда электромагнитти ким жакшы түшүнө турган болсо, машинаны түшүнүүгө өтө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан электромагнитти жакшылап үйрөнүш керек. Электромагнит. Тугандар, электромагниттин кандай түрлөрү бар, кайсы жерлерде кездешет, көрүнүштөрү кандай болот, кыскача айта кетейин. Мисалы мынакей бул жакта мисал келтирип аткан батарейка менен темирди айлантып аткан ушул система деле иштейт. Бирок тугандар, жайгаш жери ар түрдүү болуп калышы мүмкүн. Эми реледе көрдүк, мисалы реледе ошол эле системадагы эле ортосунда темир болуп, темирге матаня болуп, матанянын эки чекесине плюс минус берсе, магнитке айланып иштейт. Ал эми мисалы стартерден вытягивающий мисал келтиребиз. Достор, вытягивающийде кандай турат? Бул вытягивающий стартерден вытягивающий магнит тала бул жерде кандай иштейт? Бул жерде карасаңыздар, бул мына турган бул турба, мынакей турбанын ичинде мына чоң поршень сыяктуу темир турат. Темирге пружина коюлган. Мына темирди эгер ичкерге кол менен түртсөңөр, кайра чыгып калат. Демек буну тартылган абалда кармаш керек. Бул жерде мына кызыл менен көрсөтүлгөндөр, булар адмотка, зым менен оролгон, түшүнүктүү болуш үчүн чийип койгон, бирок матаниясынын калыңдыгы чоң. Андыктан бул жерде биринчиден эки магнит тала, ал боюнча стартер сабагына өтөм. Азыр эми маселе магнит болгондо кандай иштейт? Биринчиден караңыздар, бул жактан замоктон плюс келет, экинчи жагынан мынакей минус оролот дагы замок жагына барат. Демек замокту стартерди басканда экинчи жагынан минус турган болсо, bundan плюс келет, ондо магнит тала пайда болот. Зымдын айланасынан магнит тала пайда болгондо бул магнитти турбага өткөрүп берет. Турбанын ичинде мындай темир гильза турат. Мына именно ошол темир гильза магнит пайда болгондо, турба магнитке айланып калат дагы, темирди өзүнүн ичине тартып алат. Демек тартып алганда бул турба болсо, бул контактты кошуп, айтор мына ушинтип вытягивающий стартерди айландырып берет. Вытягивающийде мындайча кездешет. Достор, эми бул айлануучу моторчик, двигатель. Эми ошо двигатель дагы электромагниттин жардамы менен айланат. Эми түшүнүктүү болуш үчүн бул жакта тугандар эки тараптуу магнитный тала карасаңыздар, бул жер бири-бирине, бул жерде бир адмотка, бул жерде бир адмотка. Эми ушул оролуп турган жер азыр темир. Темирге мындай болуп темир жабышып турат. Бул жагы дагы эки дагы окшош. Эми бул жака адмотканы ороп, анын бир тарабын бул жерге, экинчи тарабын бул жерге алып келдик. Экинчи жакты да ороп, бирок буга карама каршы. Мисалы бунун плюс жагы бул жакта, минус жагы бул жакта болсо, бунун наоборот, бул жагында плюс болгон болсо, мына бунун плюсу бул жактагы. Просто зымдын орду алмашты. Демек, эки магнит талаанын плюс минус
токтор алмашкан болсо, демек бул плюсовой магнит, бул минусовой магнитке айланып калат. Эми бул эки көрсөтүп турган эки контакттан плюс жана минус тогун бере турган болсок, ушул аркылуу бул жака ток келет дагы, бул плюсовой магнитке, бул болсо минусовой магнитке айланат. Булар магнитке айланганда бул жер өз магнит кармай албайт, демек бул темирге магнит өткөрүп берет, бул айлануулар магнитке айланат. Бирөө тартуучу, бирөө түртүүчү магнитке айланып калат. Демек эми бул моторго карайбыз. Бул моторду байкасаңыздар, мына чыныгы моторчуктун көрүнүшү мондой болот. Мына ар бир зубчик, мына бир зубчикти элестетиңиздер. Ар бир зубчик ошентип матаня оролуп, жана бул жерде щетка турган жака чыгып турган болот. Щетка мынакей щетка, астында щетка, ошол эки адмотка ошол плюс минуста дал келет. Экинчиники дагы ушинтип алмашып дал келип, айтор ар бири ушу щетка турган жерге чыгып турат. Качан щеткадан питание бергенде бул корпуста турган магнит, бул даимий магнит, бул магнит өзгөрбөйт. Демек бул ошонун тушунда турган мындай адмоткага питание келгенде бул жерде магнит пайда болот дагы. Баарыбыз билген эле баягы система, эки магнит жакын келгенде алар бири-бирине жабышат же бири-биринен түртүлөт. Демек бул магниттер бири-бирине карама-каршы орнотулган болот дагы, булар бири-биринен түртүлөт. Түртүлгөндө эле бул магнит жанында шериги бар, ал болсо тартат. Демек бунун бири түртүп, бири тартуучу болгондуктан бир магнит менен тебишип ордунан бир аз жылса, экинчи магнит аны тартат. Ошентип муну айландырып турган магниттер бул жерде щетканын орду жылганда, бул жердеги магнит таладагы өзгөрүп турган себебинен бул айланганда, то есть бул жака щеткадан ток бергенде бул жердеги магнит тала даимий болуп калат дагы. Бул магнит менен бир жерде тура албай айлануу ишке ашат. Качан бул эки щеткага келген токтун бирөөсүн алып коймоюнча, бул жердеги магнит тала өчмөйүнчө дайыма айланып турат. Туугандар, электромагнит кайсыл жерге керек, кандай жерге керек, кантип иштейт? Туугандар, электромагнит негизи эле бул машинага эле эмес, үйдө болобу? Айтор, мен азыр мисалдарды келтирип берем. Кайсыл жерде айтылса, ошол жердин бардыгында иштейт. Мисалы, бир нерсени алыстан башкаруу, бир нерсени айлануучу буюмдарда, регулировка болуучу буюмдарда, өзү менен өзү иштөөчү буюмдарда, мынакей ЧП станоктордо, ЧП фрезерларда, станоктор, дагы эмнелер бар, көзгө көрүнүп өзүнөн өзү кыймылга келип аткан, саат менен кыймылга келип аткан. Айтор, көзүңүзгө кандай нерсе көрүнөт, бирок электрониканын жардамы менен айланып атат, электрониканын жардамы менен регулировка болуп атат, ошо электроника жардамы менен жанат, өчөт. Айтор, мына ушундай нерселердин бардыгында электромагнит иштейт. Ошондуктан электромагнит таласын өтө чукур изилдеш керек. Электромагнит боюнча мен силерге азыр кандай окуш керек, каяктан маалымат аласыңар, ошол тууралуу подробный информация чыгарып берем. Ошо менен машыгып, тренировка кылып үйрөнсөңүздөр болот. Туугандар, мен азыр сигналды силерге электромагнитти мисал келтирип берейин. Электромагнит менен иштейт сигналдагы. Эми ушул сигналдын ичинде электромагнит кандай кылып иштейт, туугандар? Азыр биринчи мынакей сигнал жөнөкөй эле иштеп атат. Эми бул биринчиден кандай ичи жайгашкан, кантип үн чыгарып атат. Мен бунун ичин ачып силерге түшүндүрүп берем. Буну негизи мен совет бербейм ичин ачканды, себеби ичин ачкандан кийин суу кире турган болуп калат. Мен силерге көрсөтүш үчүн гана ачып көрсөтүп берем. Туугандар, буну ичин ачканда мынакей бул жакта азыр отдельно түшүндүрүп берейин. Эмне себептен бул электромагнит менен иштейт? Анан бул түшүндүрүп берейин. Бул эми улитка, обычно эле бул жерден үн берсең, бул жактан катуу чыгат, обычно улитка. Главный сигналды ушул темир чыгарат. Эми бул темир кандай иштейт? Бул темир качан ортосуна удар тийгенде, ушул ударды үзбөй бергенде сигнал чыгат. Ошол акырын чыгып аткан үн бул жака келип катуу чыгат. Эми буну тема бизде бул электромагнит тууралуу. Байкасаңар, бул жерде адмотка турат. Бир конец бул жака, экинчи конец бул жака пайка болгон. Ортосунда темир, ошо темирге адмотка оролгон. Качан биз экөөнө питание бергенде магнит пайда болот, магнит тала пайда болот дагы. Сигналдын бул барабанын өзүнө тартат. Өзүнө тартканда ичкерге магнит кирип тиги темирге урат. Урганда мындан звук чыгат. Бирок урганда кайра могул жерде мына контакт бар, мынакей. Ушул контакты киргенде мына башмагы ошону басат. Мындай айтканда магнит таланы өчүрүп салат.
Өчүрүп салганда кайрадан артка чыгат. Артка чыкканда кайра бул контакт тийип калат. Кайрадан магнит талап пайда болот, кайра тартат. Мына ошондой кайталама жумуш 1 секундтун ичинде 10 жолу же 20 жолу кайталанат. Ошондо үн токтоосуздан болгондон молоток менен бул барабанга 1 секундта 20 жолу урсаңар, ошондо үн үзгүлтүксүз чыгып калат. Мен мисалы азыр 1 секундта канча 2 жолу уратамбыз, ошондо үн үзүлбөй чыгып атат. Бирок ушуну 1 секундта 20 жолу урса, bundan дагы катуу жана бат үн чыгат. Электромагнит мына ушинтип машинанын ар түрдүү жеринде иштей берет. Эми болсо дагы ушул жерде бир өтө кызыктуу нерсени айта кетейин. Бул адмотка 12 вольтко ылайыктуу кылынган. 220 вольттун адмоткасы башкача оролот, башкача зым колдонулат. Ошондуктан дайыма бир буюмдун электромагнит менен иштеп атканда ошол буюмдун электромагнитине маани бериңиздер. Себеби мынакей бул буюмда, ар бир электрондуу буюмда 12 вольт жана 60 ватт деп турат. 12 вольт токко уласа 60 ватт ток сурайт. Демек, ар бир буюмдун адмоткасынын матаниясынын кругуна жараша, ортосунда коюлган металлга жараша, ошо өзүнө жараша ток жейт. Мына бул жакты карайбыз. 10 вольтто турат. 12 вольтко коебуз. Бул китайский буюм. Ошондуктан бул китайский буюм өзүнүн айтылган ваттындай ток жебейт сөзсүз түрдө. Ошон үчүн бул жака назарыңа салам. Мынакей улаганыбызда байкасаңар 10 ампер биздин сигналыбыз 35 ватт ток менен иштейт экен. Негизи оригинал сигналдарда 60 ваттка чейин ток менен иштейт, бирок мына нестандартный запчастьтар дайыма ваттын чоң жазып кое берет, бирок так даана адмоткасы анча болбойт. Бул айтайын деген туугандар, ар бир буюмдун вольтуна, ваттына жараша адмотка оролот. Сигналда болсун же башка жерде учурасын, ошол ваттына маани бериңиздер. 220ныкы 12 вольтко иштебейт. Негизи эле 12 вольттун менен 12 вольт менен 220 вольттун айырмасы бар. Жайгашыштары бирдей болушу мүмкүн, бирок иштегенде бир аз башкачараак иштейт. Ошондуктан 12 вольтту өзүнчө үйрөнгүлө, ал эми 220ны өзүнчө үйрөнгүлө. Туугандар, электромагнит боюнча баягы эле айтып кеткендей Google'дан маалымат аласыңар. Эгерде Google'га кирип туруп, что такое электромагнит с нуля деп жазсаңыздар, сайттар чыгат. Мына мисалы, что такое электромагнит десеңер, эң алдыда биринчиде электромагнит деп Википедия өзү бир сайтты предлагать этет. Мисалы, мен силерге электромагнит деген сайтты сунуштайм. Мына ушул сайтка ичинен кирсеңиздер, уже мына сайтта толук маалымат берет. Электромагнит кандай устроены, кандай болот, мына зымдын айланасындагы магнит тууралуу толук маалымат берет. Анан да ылдыйраак түшсөңүздөр, мисалы ар бир маселе боюнча жооп берет. Мисалы, история дегенде электромагнит кайсыл жылы жаралган, ким ойлоп тапкан, мисалы 1825-жылы английский инженер ойлоп тапкан, биринчи кайсыл жерде колдонулган, андан кийин классификациясы, кандай форматта иштейт, полный жана кайсыл жерлерге иштетсе болот дегене. Также мынакей соленоиди, мисалы электромагнит дегенде бул биринчи аккумуляторлорго туугандар химический магнитный поле реакция деп коет. Ошондо катушка, индуктивность, бул катушканын ичиндеги сварочный аппараттарда катушка искра берген, баягы ксенон, ошонун блогунун ичи айтор катушка менен иштеген, кичинекей токту чоң чыңалууга айлантырып берген жерлерде, реледе, магнитный замок, грузовойлордо, клапандарында магнит биттер ар бири менен кирип маалымат алсаңар болот. Мисалы, мынакей катушка деген жери өтө интересный, ошондой ичине кирсеңиздер, муну акырындап бүт жазма түрүндө түшүндүрөт, ар бирине терминдери боюнча түшүндүрөт. Катушка канча ток берсе канча магнит пайда болот, айтор бул тууралуу өтө кенен берет. Туугандар, эми бул туугандар мындай да, эгерде сиз ушуну окугандан зериксеңиз, мисалы YouTube мына iPhone колдонгондорго дагы бир преимущество. Мунун четинде 3 точка турат. 3 точканы бассаңар, чтение вслух деген бар. Бассаңыздар, электромагнит бардыгын источник башынан баштап окуп
өзү айтып берет, силер кулağыңарга наушник салып эле угуп маалымат ала бересиңер. Айфондордо дагы бар, негизи айфон Samsung'дарда деле бар. Негизи бул кызматты табыш керек, ар кимдики ар жерде турат. Ошо чтение вслухту коюп алып, толук маалымат алганга бардыгында мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мына ушу менен машыгасыңар. Андан кийин электромагнитти жакшылап түшүнүп алсаңыздар, себеби бунун бардыгын эсти сабакка айландырып берип, айтып бере турган болсом, 3-4 сабак айланып кетет. Бул Google'да турган маалымат, ушу менен машыгып, тренировка кылып, маалымат алып алыңыздар. Андыктан ушуну тапшырма катары ар бириңер Google'да машыктыла. Жок эле дегенде электромагниттин өзүнө 1 саат убакыт коротуш керек. Маалымат алыш үчүн. Ар бир комнатасына киргенде 10 мүнөттөн 15 мүнөттөн маалымат алып чогултуңуздар. Электромагнит кандай иштейт, кайсын жерде колдонобуз, кандай учурда кандай болот абалы, кандай болгондо зымы кызып кетет, күйүп кетет, кандай болгондо туура иштеп берет, эмне себептен кантип регулировка болот, айтор бардыгына толук маалыматты мына ушул жерден алсаңыздар болот.